Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala rasulillah. Бүгінгі сабағымыздың темасы құмырсқаша бола албайсызбы же құмырсқаша жоқсызбы деген түшүнүк. Эмнеге мен құмырсқаны мисал кылып атам? Керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей эле темада. Бул үчүн биз албетте Кур'андын аяттарына кайрылабыз. Аллах құмырсқа деген сүрөдө өзүнчө бир аятта, тагыраагы 18-ci аятта Аллахтан Сулайман пайгамбар менен құмырсқанын ортосундагы болгон окуяны мынтип чагылдырып айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Oşentip Süleyman peygamber özünün cinderden, kanattılardan, basıuçu, jörmölөөчү, soyluuçu can janavarlardan, insanlardan bol tüzülgön armiyası menen жүрүп келе жатып, hatta ida ataw ala wadin naml. Алар құмырсқалар жашаган чоң өрөөнгө жакындап калды. Құмырсқалардын өзүнчө өлкөсү болот, жакшы билесиз. Құмырсқалар жашоосу деген теманы тандап алып кирсеңиз, алардын жашоосу өзүнчө эле чоң бир аалам. Ошентип Сулайман пайгамбар құмырсқа өрөөнүнө жетип келди. Караңыз. Алардын минип келе жаткан атынын, же басып келе жаткандагы жөөчөндөрдүн, жүрүп келе жаткан, союлуп келе жаткандардын, же учуп келе жаткандагы канатын дабышын, туяктардын, аяктардын дүбүртүнөн бир құмырсқа, қалат намла, жеке, кейбір муфассирлер ургаачы құмырсқа дейт. Көрсө, өзүнүн уядагы, үйүндөгү уругу урпак үчүн эркекке караганда аял заты көбүрөөк кам көрөт. Баланы корголойт. Суық болса, қойнына қата қалады. Isық болса, көлөкөсү менен баласын салқындата қалады. Көкірегіндегі сүтін бере қалады. Оозундағы тиштеген, чайнаған нандын жада қалса, дамын жұту бербей өзінің баласына бапестеп береді. Үстүндөгү кийимин чечип орой қалады. Айтор бұл эне деген ушундай бир зат, ал бардык мейримин баласына деп жүрүп өтүп кетет да. Мында да ушу бир қалат намла, bir urgaçı құмырсқа. Ya eyyühen nemlü dukhulu mesakinakum. Bir taştın üstüne çıktı. Al құмырсқа özü bütün құмырсқа mesele. Al aksak, çolok құмырсқалы. Карабайсызбы? Аксактыгына карабай, чолоктугуна карабай, бутунун оорыганына карабай, эптеп bir taştın üstüne çıkıp тик туруп бүтүндөй құмырсқаларға жар салды. Эй құмырсқалар, тезинен ийниңерге шашылгыла, ийниңерге кире качкыла тезирек, тез болгула. Алыстан дүбүр тугулду. Бул болбоду Сулайман пайгамбар. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Сулайман пайгамбар жана армиясы алар биздин кичинелигибизден сезбестен быт чытыбызды чыгарып сындырып майкандап өтүп кетпесин деди. Ушунда майкандап анан сындырып деп атат. Эмнеге құмырсқа бизди сындырып өтүп кетпесин деди. Анткени құмырсқа ал хрусталь кадимде сынат, ал былч деп ал кадимде сынат, айнек сыяктуу. Аллах аны хрусталь кылып жараткан. Карабайсызбы? Эми ушунда Сулайман пайгамбарга
Аллах Таала кичинекей кумурсканын кара таштын үстүнө чыгып алып, өзүнүн жамааты үчүн кыйкырып, жан үрөп, тезирээк киргиле деп аткан кичинекей кумурсканын үнүн шамалга буйруп, Аллах Таала Сулайман пайгамбарга 6 километр алыстыкта угуздуруп койгон. Сулайман пайгамбар токтотуп туруп, анан ал кумурска менен сүйлөшкөн. Карабайсызбы? Ушунда мен бул жерде кумурскачалык жоксузбу деп атканым, аксак, чолок, ooрлуу кумурска өзүнүн элин, коомун, журтун, урпагын, келечегин сактап калыш үчүн ooрлуулугуна, аксактыгына карабай туруп, тезинен киргиле кайдыгер эмес да, олуттуу мамиле кылып урпагын сактап калыш үчүн кам көрдү. Момундай кырдаалда, дүрбөлөңдө таажы ылаңы улам таркалгандан тарап аткан учурда кайдыгерликти сыйрып таштап, олуттуу көз караш менен орчундуу мамиле кылып, ар бир ата эне өзүнүн үй бүлөсүнө, ар бир жетекчи карамагындагыларга жакшыраак мамиле кылып, үйүңөрдө олтура тургула, мынол ылаң кеткенден кийин сыртка чыкканга али убакыт бар, чыгабыз деп кумурскачалык боло албасаңыз, анда сиз эмне үчүн өзүңүздү инсанмын, акылдуумун, ыймандуумун деп жүрөсүз. Келиңиз, өзүбүздү да сактайлы, өзгөгө да жуктурбайлы. Дагы башкалардан жуктуруп албаш үчүн атайын өкмөт жана Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын муфтийи койгон чек жана чакырыкка куп этип кол коюшуп чакырып, ар бир кадамыбызды эсептеп жашаганга аракет кылалы.